Сойкуларга барган эркектер үчүн өтө жаман кабар. Сойкуларга барган эркектердин дагы, кыздардын дагы жүздөрү коомчулукка көрсөтүлөт. Дарыянын четинен мейит чыгарылды. Сосновкада эркек киши мурунку аялын кызганычтан уламаны өлтүрүп, дарыянын чекесине көмүп койгон. Мейит чыгарылып, кылмышкер кармалды. Милициянын погонун жула качкан мас айдоочуну тизгинин тартып кармады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Сойкуларга барган эркектердин дагы жүзү интернетке жарыяланат. Бүгүнөн баштап сойкуканаларга барган мырзалардын жүзү интернетке жарыяланат. Булак Каганат медиа. Бери карагыла. Кара бери. Ата-энеңерге айткыча карагыла бери. Ата-энеңерге айткыча карагыла. Карабайсыңар. Официант болуп иштейбиз. Ошо карабайсыңар кана. Жаңы учурлардын жарымы мигранттардан аныкталууда. ВИЧ боюнча коркунучтуу статистика. 2025 жылдын 1 августунан карата Кыргызстанда ВИЧ инфекциясынын 14989 учуру катталды. Республикалык ВИЧ менен күрөшүү борбору кабарлагандай, алардын 14105 Кыргызстандын жарандары, ал эми 884 чет элдиктер. Мониторингдин жыйынтыгында 3698 адам каза болгон. 2024 жылы ВИЧ илдети Кыргызстандын 975 жаранында биринчи жолу аныкталып, алардын дээрлик жарымы миграцияда жүргөнүн билдиришкен. 2025 жылдын январь-август айларында дагы 634 жаңы учур катталды. Алардын 293-ü да чет өлкөдө миграцияда болгонун айтышкан. Москва районунун Александровка айылында оору соймолоп келип, мотороллер уурдап кеткен. Чүй облустун Москва районуна караштуу Александровка айылында белгисиз адам уурулукка шектелип, видео көзөмөлү камераларына түшүп калды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда, окуя 9-сентябрда болжол менен түнгү саат 12:30 чамасында болгон. Бейтааныш киши короого соймолоп кирип, электр мотороллерди уурдап кеткен. Учурда окуя боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тарабынан маалымат такталууда. Шектүүнү аныктоо жана кармоо иштери жүрүп жатат. Майы кызматкерлер менен мушташып качып кеткен жаран рейд учурунда кармалды. Панфилов районунда рейд учурунда токтотулуп, жол кайгылуу кызматкерлер менен мушташкан жигит кармалды. Жаңжалдан кийин айдоочу окуя болгон жерден качып кеткен. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Милициянын погонун жулган мас айдоочу кармалды. Панфилов районунда 10 сентябрдан 11 сентябрга караган түнү милиция Мазда унасын токтоткондо айдоочу мас абалда болуп, тартип сакчыларына баш ийген эмес, ал сөгүнүп, күч колдонуп, милиция кызматкеринин погонун жулуп, кийин качып кеткен. Ыкчам аракеттерден кийин 1998 жылы туулган айдоочу кармалып, медициналык текшерүүдө мас экени аныкталды. Учурда ал убактылуу кармоо жайына киргизилип, кылмыш иши козголду. Казакстанда буулу тарабынан сабалып көз жумган ата. Герининеде кылмыш иши козголду. 7 сентябрда социалдык тармактарда уулу атасын көчөдө сабады деген видео тараган. Окуяга күбө болгондор киши оорулуу атасын сабаганын жазышкан. Түркүстан облустук ички иштер башкармалыгы карыяны сабаган деп шектелген. Жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдирген. Тенгир басылмасы жазгандай, маркум кишинин келинине карата да тергөө иштери жүрүп жатат. Бул факты боюнча алсыз абалда же көз карандылыкта болгон адамды уртокмок алуу боюнча кылмыш иши козголду. Полиция кол көтөрүү пенсионердин өлүмү менен аяктаганга чейин жабырлануучудан жана башка адамдардан зордук зомбулук боюнча эч кандай арыз түшпөгөнүн белгилеген.
Сосновкада эркек кызганычтан улам мурдагы аялын өлтүрүп, денесин дарыянын жанына көмүп салган. Сосновкада милиция кызматкерлери 5 жыл мурун өлтүрүлгөн аялдын сөөгүн табышты. 34 жаштагы аял 2020-жылдын август айында дайынсыз жоголгон делип изделип жаткан. Ал Кара Балта шаарындагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Маркум жоголгон күнү 1 жыл мурун ажырашкан мурдагы жолдошу менен тоодо болгон. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча 2020-жылдын август айында эркек киши кызганычтын айынан аялды сабап өлтүрүп, андан соң көмүп салган. Маркумдун сөөгү 2025-жылдын 9-сентябрындагы суу сактагычтын жанынан табылган. Учурда шектүү кармалды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн.